Таңдын тынчтыгы, жан дүйнөнүн тынчтыгы демекчи, жалпыңыздарга бүгүнкү таңда дагы өзгөчө саламдарды айтуу менен Таңкы регион өз ишин баштамакчы. Жуманын бейшемби күнүндө сиздерге салам айтып, 1 саат алкагында сиздерге кызмат кылган мен Адилет Аманголов болмокчумун. Ардактуу жалпы көрөрмандар, эгерде жаңыдан, журкандан ойгонуп жаткан биздин замандаштар болсо, кутман таң дейли. Ал эми кимде ким тамак үстүндө олтурган замандаштарыбыз болсо, тамагыңыздар таттуу болсун, таң рызкысы биз менен деген тилекти айталы. Ал эми кимде ким ишке бараткан болсо, же болбосо жумуш үстүндө иштеп жаткан болгон биздин көрөрмандарыбызга ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү күнүңүздөр жагымдуу маанайда башталып, жагымдуу маанайда жыйынтыкталсын деген тилекти айтып, бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Төрүбүздөн орун алган биринчи жылдыздуу мейманыбыз бар. Экранга жакыныраак чакыралы, себеби өзгөчө маек, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө музыкалык азык тартуулайлы деп турган чагыбыз. Ким деп турсаңыздар, жакында эле популярдуулукту жаратып, элдердин бир сүймөнчүлүгүнө айланган Раймалы Бегимай этно мюзикле дагы коюлуп, жалпы кыргызстандыктарды өзгөчө шаңга бөлөдү. Мына ошол этно мюзиклде башкы каарман Бегимайдын образын чагылдырган биздин жаш талантыбыз Аруке Абдыкалыкова. Кутман таң. Арбаңыздар, кутман таңыңыздар менен. Жалпы көрөрмандарга салам айтсаңыз болот алгач. Таң эртеле уйкудан жаңы ойгонгонго билбейм. Баарыңыздарга кутман таң каалайм. Аруке айым, сизди биздин куттуу студиябыздан көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Анан өзүңүз жаш талант болсоңуз дагы мына жакында эле өзгөчө бир этно мюзиклде башкы каарман Бегимайдын образын чагылдырып калдыңыз. Анан алгачкы эле суроом, бул образга кандай тандалып калдыңыз? Кастинг аркылуу эле тандалдык. Башында ноябрь айынан башталган, негизи ноябрь айынын аяк ченинде го дейм. Кастинг кылып, филармонияга эл агылып кирип чыгып атты го десем болот. Ошолордун арасынан кастинг кылышып, бир эмес 2-3 турдагы кастинг болуп, эң аягында директор өзү карап, Кыргызбай Осмонович агай. Анан аябай жакшы болду деп ойлойм кастинг. Анан ошол аркылуу эле тандашып. Демек кастинг аркылуу эл сыяктуу эле барып, анан ошол Бегимайдын образы сизге Кудай жараткан тарабынан буйруп калды. Анан эми баягы негизи бул театрда болобу, сахнада болобу, жандуу образ аткаруу абдан эле оор да. Анан бул образды канчалык деңгээлде өзүңүзгө баягы баа бердиңиз, бааладыңыз, кандай бааладыңыз, кандай деңгээлде аткара алдым деп ойлойсуз? Эми бардык нерсеге көрүүчүлөр, эл тараза, эл сынчы эмеспи? Анан элдерден жакшы мындай көрүп аттым да, элдер аябай жакшы кабыл алып атышты. Мени жакшы көрсө, мен аларды жакшы көрүпчү. Анан жакшы кабыл алышты элдер. Ошол үчүн жакшы эле болду го деп ойлойм. Себеби режиссерлор биздин үстүбүздөн иштеген адамдар аябай өзүнүн ишин мыкты билген режиссер, постановщиктер болду да. Ошол үчүн андан алар айткан тапшырманы ошондой жасаганга аракет кылдык. Биздин мындай сөйлөкөтүбүз эле чыкты го деп ойлойм да. Себеби биздин баардык кыймыл аракетибиз, ар бир сүйлөгөн сөзүбүз ошолордун эмгеги. Демек, өзүңүздүн ушул образыңыз купулуңузга толду деп айтсак болот, өзүңүздүн бааңызда жакшы аткара алдым деп ойлойсуз да. Эми мен бул дебютум да. Анан кандай кемчилик болбосун, артыкчылык болбосун, баарын бардай кабыл алганга аракет кылдым. Сөзсүз түрдө баягы бүткөндөн кийин, мюзикл бүткөндөн кийин видеолорду көрүп, анан ай, могу жерин мынтип койсом болмок экен деген учурларым болду сөзсүз түрдө, бирок баарын барынча кабыл алдым. Өзүңүздүн деңгээлиңизге жараша, элдин, көрөрмандын сындарына жараша өзүңүз аткара алдым деп ойлойсуз. Эми келиңиз, сиздин көп маектериңизди көрдүк, чынында журналист катары, анан көбүнесе эле ушул мюзикл тууралуу сураптыр. Анан сизди баягы өнөр дүйнөсүндө жаш талант катары дагы билебиз. Азыркы учурда билим алып жаткан учуруңуз, анан колуңузга мына ушундай өзгөчө бир домбураны дагы алып келиптирсиз. Сизден таң эртеп биздин көрөрмандарды уйкудан ойготуп бир жагымдуу ырлардан аткаралы, жагымдуу чыгармалардан аткаралы. Азыр мен сиздерге баягы көп эле эфирлерде айтып жүрөм өзү. Режиссерлор уруксат берген жок депчи. Анан бул сезонду жыйынтыктадык буюрса. Анан мени раз эфирге чакыргандан кийин
мындай ошол Бегимайдын образындагы кандайдыр бир бөлүктү күтүшөт экен да. Анан бардык эле жерде бир эле бөлүктөрдү айбырейин деп анан башка бөлүгүндөгү бир айтышындан үзүндү берейин. Баракелде. Шаңшыған үнің ұғылат, шылдырап бұлақ аққанда, сіз тараптан атқызый, таң ағарып атқанда, сіз тарапқа батқызый, ұңызарып батқанда, сізге бара жатқызый, жолдың өттің атқанда, ойлы қосып өзіңді, үңілгірде түлді бөйт, айдан сұрайын дарегің, ай мелдіреп үнді бөйт, бұлыттардан сұраймын, бұлғып бұлыт үнді бөйт, жеткірсем де күнімді, сездірсем де сүйімді. Ай, баракелди. Кол чабуулар болсун. Анан жалпы көрөрмандарга айтып өтөлү. Ардактуу көрөрмандар, эгерде сиздердин бүгүнкү мейманыбызга кызыккан суроолоруңуздар же жөн гана каалоо тилектериңиздер болсо, экран астындагы WhatsApp номерибизге калтырсаңыздар, сөзсүз түрдө биз дагы сиздердин суроолорго жооп бергенге аракетибизди жасайлы дагы. Маегибизди андан ары улайлы. Арыкайым, анан сизди бир гана ушул ырчылык, анан филармонияда эле эмес, сизди кино жаатында да көрүп жүрөбүз. Кинолордон көрүп калганыбыз бар. Кино тармагында дагы өнөрүңүздү тартуулап жүрөсүз. Мына ошол кино жааты боюнча сүйлөшсөк. Кино жааты деп менин алгач кадамым ушул филармониядан башталды го, мюзикл аркылуу. Анан мюзиклдан көрүп Эркинбеков Самат байке Инстаграмдан жазып калды. Менде ушундай проект бар, ушундай деп. Анан алда менин дебюттук тасма болду го деп эсептейм. Бул эми келечекте чыгат, мына жакын арада, Кудай буйрса августтун 27-синде деп турабыз. Съемка учуру Баткенде болду, Баткен облусу, Гауян деген жайлоодо болду. Агатай деген, Карындаш деген тасманы көрмөсүздөр. Ошонун экинчиси тартылып, Агатай деген аталышта чыккан. Кандай каармандын образын чагылдырдыңыз ал жакта? Ошол өзүмдүн эле баягы өзүмдөн алыс кетпей эле дейин, музыкант кыздын эле ролунда болдум. Бул эми 17-18 кылымдын учуру болду да. Башкы каарман деп айтылат экен. Ошол жакта мен акын кыздын ролунда болдум. Демек, Кудай буйрса сизди кино жаатында да көрөт турбайсызбы? Анан биринчи жолу дагы кино жаатында да тушоңуз кесилип. Анан кино тармагы ааламы кандай экен? Жеңил эле болдубу тартылуу учурунда? Жолум быйыл аябай ачык болуп атат окшойт, мындай шыр эле кетип атты. Сөзсүз түрдө баягы түйшүктөр болот экен. Биринчи жолу катышып аткан үчүн дагы мындай аткармын деп айтса, ошонусуна жараша кыймылдаганга, аракет кылганга мындай тырышат экенсиң да. Анан мен аякта мюзиклдан кийин комуз билбейсиңби, эмнеге комуз билбейсиң деген суроолор көп болот да. Анан ошол үчүн комуз үйрөнөйүн деп жүргөм. Анан ошого бул проектке мен комуз үйрөнүшүм керек болуп калды да, баягы акын кыздын ролун аткарыш үчүн. Ошого комуз үйрөндүм бир жарым ай, бир ай дегенде. Ошол консерваториядан студенттерден суранып, мага үйрөткүлө эми мына мотивтерди тандайлы депчи. Айтыштын мотивтерин даярдап, аяктан дагы ошондой комуз ойногонго аракет кылдым. Анан жетиген деген аспап, кыргыздын байыркы ошол аспаптарына басым жасалды да. Сыбызгы ойнотту. Мен өзүм флейта ойночумун, флейтисткамын. Музыкальныйда окуганда флейтаны бүткөм. Анан үйлөм аспап болот да. Ошонун эле кыргызча варианты сыбызгы да биздечи. Анан сыбызгы ойнодум. Жетиген ошол аспаптарды үйрөнгөн
мага кыска аралык берилип калган үчүн эле бир аз кыйналдым. Берилген мелодияны убагында ойноп, съемка учурунда дагы ошону жакшы так аткарып бергенге аракет кылдым. Бирок эми баягы биринчи аткарган учурда сөзсүз кемчиликтер болот го деп ойлоп атам. Өзүмчү. Анан мына тушоңуз ошол этно мюзиклда кесилди, андан кийин дагы кино жаатында дагы роль жаратканга жетишипсиз. Анан кино аламы башка, ал эми сахна аламы башка. Чын такыр экөө бири-бирине дал келбейт да. Анан сиз үчүн кайсынысы бир жеңилирээк болду? Балким кино аламы? Жеңил деп айтпайын баягы. Мындай, эгерде ошону сүйө алсаң, ошону жасагың келсе, сенин мындай бүтүн каалооң ошол проектиге, ошол жумушка жумшалып аткан болсо, сен бар күчүң, бар дитиң менен аракет кыласың да, анын баары кыйын деп эсептелбейт го деп ойлодум да. Мындай барынча кабыл алып эле сонун деп мындай талап берип атса, сенден талап кылып атса, ошону жеткире аткарганга, жеткире шыктанып. Мындай мен үчүн кыйын болду, мындай болду деп айта албайм да. Кыйын болот да, ооба. Бирок мага ошол процесстин өзү жагып атты да. Бүт бардык. Демек баягы жумушта өзүңдүн жумушуңду сүйө билсең, бул кыйынчылыктар деле көзүңө көрүнбөй калат. Көрүнбөйт экен. Чоң рахмат дейли. Азыр болсо кайрадан сизден бир жагымдуу чыгарма сураналы, мүмкүн болсо кайсыл чыгармалардан аткарасыз? Мен анда Майра Керим кызынын Сезим жанары дегенинен бир кайрыйын, Келиңиз. Ай баракелди дейли, биздин көрөрмандардан келген суроолор да бар экен. Аркайым мүмкүн болсо мына ошол суроолорду дагы жаңырталы. Саламатсыздарбы, Регион каналы ар дайым ушундай таланттарды колдой бериңиздер. Аруке айым канча жашта, кайсыл жактын кулуну болот экен, мүмкүн болсо өзү жөнүндө кененирээк айтып берсе абдан жакшы болмок деп 77 менен бүткөн абонент. Албетте баягы таланттуулар чыкса эле кайсыл жактын кулуну болот экен деп коебуз. Анан келиңиз өзүңүз тууралуу, ата энеңиз тууралуу, кайсыл жактын суусун ичип чоңойдуңуз, мына ушул тууралуу айтып берсеңиз. Мен негизи Ош шаарынан болом, Оштон Араван деген районунан болом. Гүлбаар деген айылдан. Ата энем ошол жакта турушат. Мен өзүм 23кө чыгып атат окшойм, чыгып калдым. 23кө чыгыптырсыз, анан үй бүлөдө канча бир туугансыз? Үй бүлөдө 6 бир тууганбыз. Мен экинчиси болом. Бул жака окууга тапшырып, анан турмушка ушул жака чыгып, ушул жакта азыр жашайм. Анан баягы чыгармачыл адамдар чыкканда сөзсүз түрдө балким анын бир ата теги чыгармачыл адамдар болсо ошонун бир кандан мындай кан сиңип калган деген сыяктуу сөздөр айтылат го. Анан сиздин үй бүлөңүздө, ата тегиңизде ушундай чыгармачыл инсандар барбы? Атам негизи ырда эткен. Мындай мен деле билчү эмесмин, бирок ошондой шайыр киши да. Мындай сөз жамактатып,
ырдап берип ушинтет. Анан мен жакында эле ушу 2-3 жыл болуп калды. Чоң энемдердинге баягы ажы отуруш деп коет го. Ошондой өткөргөндө анан кийин энем ырдап берди да, ушундай сонун ырдап берди. Мен мурда уккан эмесмин анычы. Анан ошо энемден, атам тараптан келген окшойт деп ойлоп калдым. Демек сиздин өздөрү негизи музыка тармагында иштеп, андай билими жок болгон тубаса талант катары өзү жөндөмү. Кийинки сурообуз, саламатсыздарбы регион каналы, ары кайым ишиңизге ийгилик каалайбыз, ден соолукта болуңуз. Мүмкүн болсо канча аспапта ойнойсуз деп аяк сандары 72 менен бүткөн абонент жазыптыр. Эми аспаптарга келет экенбиз. Мен негизи өзүм мындай уялбай айта ала турганым, баягы 4 жыл окудум, билимим бар, дипломум бар деп айта ала турган аспабым бул флейта болуп эсептелинет. Флейта классикалык аспап. Андан сырткары вокалда окуйм өзүм. Вокал ошол вокалдын өзү бул аппарат деп айтышат го. Анан домбураны жакында эле үйрөндүм, комузду жакында эле үйрөндүм. Жетигенде кандай строй, кандай болот экендерин мындай жакшы көрүп, кармап көрүп, 1-2 мелодия ойногондорум жетиген болду. Бирок мен ал аспаптын бардыгын ийине жеткирип, ушунча аспапты билем деп айта албайм да. Айтпашым керек. Мен ал үчүн даярданып, занимация этип, мындай жакшы бир чыгармаларды чыгаргандан кийин айта алам. Ниетим бар бирок. Көрөрмандардын суроолоруна жооп берип жатабыз. Саламатсыздарбы? Регион каналы жакшы эфир болуп жатат. Аруке айым, айтсаңыз, келечекте кандай пландарыңыз бар жана чыгармачылыкка аралашканыңызга канча убакыт болду деп 66 менен бүткөн абонент. Чыгармачылыкка аралашканыма быйыл 8 жыл болуп калды окшойт. 4 жыл окудук, студент болгондо баягы баш отуң менен киргенде мындай сен өзүңдү ушул музыка, чыгармачылык тармагында мындай космос сыяктуу эле болот экен да, өзүңдү кайсыл бурчунан тапканды билбей каласың. Анан убагы келсе ушинтип чыгарылат экен. Мен музыка тармагына аралашып, ушул чыгармачылык менен иштеп, өзүм ушундан антап, жашап келатканыма 8 жыл болуп калыптыр. Демек 8 жыл деле бул оңой олтоң иш эмес болуш керек. Менимче 8 жылда баягы көршөгөнүн артында көрүнбөй жаткан бир көз жаштар дагы болушу мүмкүн да, чыгармачыл инсан үчүн. Сөзсүз. Кайсыл жеринде окшошпой аткан болсо, тырышасың болушунча, окшошпой атса ыйлайсың. Бул баягы чыгармачыл адамдар аябай эмоционалдуу келишет дейт го. Анан ошондой эле да, эми билбейм. Башында аябай курч болуп келаткан болсоң, орто ченинде сен окуп да каласың да. Өзүңдү ушул кең ааламдан таппай деле каласың экен. Анан болбой эле аракет кылып, баягы кыялың болсо, жасай турган бир ушул чыгармачылыктан бир мындай учугун кармап алсаң, кете берет экенсиң. Мындай бар дүйнөң менен берилип жашап кете берет экенсиң. Эң негизгиси жан дүйнөң менен берилип, ушул тармакты тандаган соң, баягы ысык суугуна чыдай билсең, анан ийгилик сиз тарапка жылмаят деген сөз бар эмеспи? Анан мүмкүн болсо дагы бир музыкалык чыгарма сизден сураналы? Мюзиклга эле кайра кайтайын. Кайра кайталы, мюзиклга. Мюзиклда баягы эфирлерге барып атканда, Instagram, TikTok'та аябай кетпеди. Баары эле жазат да, эмнеге Бегимай казакча сүйлөбөйт, эмнеге ал казак эмес деп. Казак эмес деп. Мюзиклда деген казак кыздын ролунда да айтыштарын бүт баарын казакча кылсаңар болмок, казакча ырдатсаңар болмок, фильмде ушундай эле го деп айтышты. Деген сындар айтылды. Анан мен ошого баягы фильмде көрүп, ошондон өзүндү бир аз жаттадым элем. Казакчасынчы. Казакча вариантын ырдайбыз азыр,
Чоң рахмат. Бар болуңуз дейли. Мен ошол кезге барып келдим. Анан Аруке айтсаңыз баягы максаттын тактыгы ийгиликтин башаты деп коет. Мына өзгөчө мюзиклда дагы бир башкы каармандын ролун жаратып, жакшы бир сын пикирлер айтылып, жакшы каалоо тилектер айтылып, баягы маданиятта дагы бир өзүңүздүн талантыңыз ачылды. Андан сырткары мына кинодо дагы тушоңуз кесилиптир. Анан алдыда дагы кандай биз билбеген ачылыштарды жасайын деп атасыз? Кандай максаттарыңыз бар? Баягы ачылышты жасай электе айтсаң болбой калат дейт го. Ачылгандан Ачылышы болбой калат да, анчы ачылып калган болот да айтылыпчы. Анан сыңарындай баягы чыгармачыл жолдо ушул мен жашап аткан заманда дүйнөнүн тынчтыгына ыраазычылык айтып эле, баягы Кудайга шүгүр деп эле мындай ушул чыгармачыл чөйрөдө менин колуман эмне келсе, мен эмнеге шыктана алсам, мен эмнеге каалоом болсо, ошонун бүт баарын жасаганга аракет кылам да, мындай жан дилим менен берилип жасаганга аракет кылам. Кандай жумуш болбосун, кандай болбосун. Ырдайбы, бийлейби, ойнойбу, ыйлайбы, кандай болбосун, мындай ошол кыргыз элине, жерине пайдасы тийсе, элге жерге чыгарса, дүйнөгө таанытса Кыргызстанды, ошол чыгармачыл чөйрө, маданият, кыргыз маданияты дүйнөгө таанылса, кайсыл жол менен болбосун. Кино тармагы болобу, ошо музыка жанры болобу, опера жанры болобу. Мен өзүм азыр классикалык опера, ошо академический вокалды окуйм да. 4-түнчү жыл кетип атат, Кудай буйруса. Дагы улантып окусам дейм. Операларда дебютумду жасасам дейм. Дүйнөлүк шедеврлерде мындай Кыргызстанды кайсыл тармагынан болбосун дүйнөгө таанытканга, дүйнөнү баягы маданият аркылуу баягы адамдардын жүрөгүнө жылуулук тартуулаганга аракет эле кылып жашай берели деген тилек, максатым эле ошол. Максатыңызга жетиңиз дейли. Кудай таалам сизге баягы өмүр берсин. Ошол өмүрдүн аркасында улуу жолдо келе атасыз. Жаш болсоңуз дагы анан келечекте ошол өзүңүз айткандай Кыргызстандын желегин дүйнөгө таанытып, ошол маданият аркылуу өзүңүздүн эмгегиңизди элге сиңире бериңиз дейли. Анан бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгыптыр. Сиз менен маектешким келип атат, бирок тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгыптыр. Анан атайын убактыңызды бөлүп таң эрте уйкудан калып келгениңизге терең ыраазычылык билдирели дагы. Сизге эркин микрофон берели. Жалпы көрөрмандарыңызга, күйөрмандарыңызга, кыргыз элине бир салам айтсаңыз болот. Менин тилегеним эле бул ушул элде жерде согуш болбой, тынчылык эле болуп, гүлдөп өнүгүүнүн эле заманы болуп турса экен деп тилейм. Ата энеме ден соолук тилейм. Барынан да ушул баягы тынчылык эле болуп турсун да. Ошондо гана гүлдөп өнүгүбөй салат экенбиз. Анан сиздердин куттуу студияңыздарга биринчи жолу келип отурам. Бүт баары кыргызча, бүт баары мындай өзүбүздүкү деп коелуйбу. Ооба. Анан сиздердин куттуу студияңыздардан эч качан ушундай жарык кетпесин, өнүгүп өсө бериңиздер. Дагы да өзүңүздөргө ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Биз болсо талпынып дайыма ушул учуп эле иштеп жүрөбүз. Эмгек кыла бериңиздер дейли. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Ардактуу көрөрмандар, мына биздин бүгүнкү биринчи музыкалык коногубуз Этно мюзикл Бегмай менен Раймалынын башкы каарманы, Бегмайдын образын чагылдырган биздин сүйкүмдүү кыздарыбыздын бири. Мына келечекте өзүнүн дагы өнөрүн башка өлкөлөрдө тартуулайм деген максаттары менен өзгөчө жандуу ырларды аткарып, сиздердин жан дүйнөңүздөргө кичине болсо дагы музыкалык азык тартуулаган Аруке Абдыкалыкова болду. Биз эфирден коштошпойбуз. Бир нече көз ирмемдерден кийин кайрадан мына ушул студияда экинчи коногубуз менен амандашабыз. Бизден алыстабай туруңуздар.